Бүгін біз сабақта синонимдер темасын өтөбүз. Келгиле балдар, доскадагы сөздөрдү окуп көрөлүчү. Жакшынакай, чырайлуу, тартипсиз. Силер балдар, ушул сөздөрдүн ордуна колдонсок боло турган сөздөрдү тапкылачы. Туура айтасыңар балдар. Бул сөздөрдүн ордуна татынакай, сулуу, тентек деген сөздөрдү колдонсок болот. Балдар, бул сөздөр бири-бирине мааниси жагынан окшош, бирок айтылышы ар башка болгон синоним сөздөр. Апам тиккен чак көйнөк. Апам мага арнап тикти. Татынакай чак көйнөк. Кийип алдым келиштирип, жолдошторум көрсүн деп. Балдар, биз бул ырдан түбү кызыл менен сызылган сөздөрдүн синоним сөздөрүн табалычы. Татынакай, жакшынакай, жарашыктуу. Жолдошторум, досторум, курбуларым. Азаматсыңар балдар. Биз азыр биргеликте бул сөздөрдүн синоним сөздөрүн таптык. Демек балдар, айтылышы ар башка, бирок маанилери бирдей сөздөр синонимдер деп аталарын түшүндүңөр. Экинчи көнүгүү таза, сылык, жаңы деген сөздөрдүн синоним сөздөрүнө сүйлөмдөрдү түзөбүз. Дептердин жаңы барагын ач. Дептердин таза барагын ач. Сылык. Сылык бала. Адептүү бала. Жаңы үлгүдөгү телефон. Акыркы үлгүдөгү телефон. Балдар, биз таза, сылык, жаңы деген сөздөрдүн синоним сөздөрүнө сүйлөмдөрдү түздүк. Төртүнчү көнүгүү иш, үй, шаар, сүйлө, акылдуу деген сөздөрдүн синоним сөздөрүн таап, сүйлөмдөрдү түзүп дептерибизге жазабыз. Иш, жумуш бүттү, иш бүттү. Үй, биздин үй, биздин короо. Шаар, шаарда жашайт, калаада жашайт. Кана, сүйлө. Кана, айт. Акылдуу, акылдуу киши, билерман киши. Бул сүйлөмдөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Келгиле балдар, сабакты жыйынтыктап алалы. Бүгүн сабактан эмнени билдик? Синоним сөздөрдү билдик. Сөздөрдүн синоним сөздөрүн таптык. Синонимдерге сүйлөмдөрдү түздүк. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп ишенем. Анда тапшырма алгыла. 75-чи беттеги 6-чы көнүгүү. Апам тиккен чак көйнөк деген ырды жаттап, ушул ырдагы урушпайм, эскирбейт деген сөздөрдүн синонимдерин таап, жазып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Саламатта болгула балдар.